Murун намаз окубай жүргөндө тиш салдырып алган гусулсуз эми гусул өтөт. Адамдын денесине бир нерсе салынса, алынбай турган болуп, ошол дененин өкүмү алынат туугандар. Тиш салдырып атканда гусул болгондагы, дарык болгондагы шарт эмес. Ошол протез болбой эле салынып бир жолу катырылган болсо, ал жарай берет. Маселен туурасы мына ушул. Мисалы адам жыгылып түшкөн болсо, канаган болсо, жунуп болуп, эмел аялы менен кошулуп анан бирөө чыкырганан чыгып кетип, дегенде эле жыгылып түшүп путу сынып калды. Тура путуму таңбай тургула, гипс койбой туруп мен жуунуп алайын деп айтпайсың да. Доктурдан карап отурбай, жанагы Сабырбек Жумабеков деген врач академик биздики чуркап барды путуңу таңып таштайт. Ал сурап отуруп усулуңдар деп отурбайт ал. О туура кылат. Кийин бар берде гусул дарат болбой калышондуктан тиш салынган убакытта, пломба коюлган убакытта гусул дарат шарт эмес, кийин уланып кете берет. Бул бир гана Кыргызстанда бизде Лейлектин Катыран деген район айылында молдолор экиге бөлүнүп алып, бир тарабы гана ошол дарат менен кылса болот, бир тарабы болбойт деп узучу кылат. Анан калган башка жерде молдолордун бардыгы бир түрдө болот деген.